Саламатсыздарбы спорт сүйүүчүлөр. Алдыңыздарда дагы деле Сапар агай. Мен 17-синде Масыдан Нокенге Мелдешке кетип бара жатып, айыл өкмөтүбүзгө, акимибизге, Нокен элине биз сөзсүз бул Мелдеште жеңип келебиз деп сөз бергенмен, 7 бала бардык. Ошо сөзүбүздө турдук. 17-синде болгон Мелдеште эсирдин спорт чебери Кыргыз Республикасына эмгек сиңирген машыктыруучусу Раджаб Жанаевдин жаркын элесине арналган турнирде биздин Мас спорт мектебинин окуучусу Мойдонуп Жаныш азыркы убакта Ерсикада окуйт, Бишкекте окуйт, тренери Рустам агай. Ошол окуучубуз 2-нчи орунду алды. Мына ошонун диплому менен медалы. Андан дагы жакшы күрөшкөн Бөлтүрүк деген окуучубуз 3кө күрөшүп утулуп калды. Ошондо 5 баланы утуп ожиданияда утулуп калды. 48 килограмм. 7-нчи класстын окуучусу ал 5-нчи орунду алып калды. Эми Масыдан спорт мектебинде машыгып, кийин Бишкекке барып машыгып биздин окуучубуз болуп эсептелинет. Ошон үчүн мен айткан сөзүмдө турдум окшойт. Мен спортто айтат элем го, Кудай буйруса Масы спорт мектеби чоң агымга кошулат деп. Быйыл 2 окуучубуз спорт мектепке тапшырып атат, Кудай насип кылса. Ошонун ичинде Ашимов Талгар Бөлтүрүк жана Жылдар деген окуучубуз. Дуба кылып туруңуздар, урматтуу көрүүчүлөр. Эми спорт жөнүндө кичине айта кетсем, чоң агым деп атам го, чоң агымга кошулуш керек деп. Биз өзүбүздүн эле райондун ичинде күрөштөрдө же областтарда жүрө бербешибиз керек да. Окуучулардын психологиясын, дене тарбиясын чоң мелдештерге барып өзгөртүп турушубуз керек. Мен Кудай буйруса 2-3 жылдын ичинде чемпион Азия, чемпион мир кылам деген өзүмдүн келечектеги кыялдарым Кудай насип кылса ишке ашырууга аракет кыламын. Буга дагы сөз беришим мүмкүн. Азыр 1-2 окуучубуз даяр болуп калды. Эми ушундан пайдаланып спорт жөнүндө мен көбүнчө мындай позитив бергим келет элгечи. Мен эч качан жалган сөздөрдү сүйлөп, бирөөлөрдү ушактап, мазактаган адамдардан алысмын. Жана алар менен эч качан мамиле кылууга аракет кылбаймын мен. Эми дайым эле айтам го, спорт бул коомду сактап калат, мамлекетти сактап калат. Буга ишенгиле. Эмне үчүн баланы спорт мектепке бергиле деп дайыма мен силерге айтамын. Ал жерде жалаң спортсмендер менен жүрөт. Ошол убакта физиологиялык адамдарда өсүү процесси болот, окуучулардын 7-нчи класстан баштап. Ал өсүү процесси Ерсикага өткөндө дене тарбиянын үзүлүү менен бойлор дагы өсөт. Бала жашынан ден соолукка калыптанып калат. Анан общий айланасындагы кругу жалаң спортсмен балдар менен болуп калат. Элестеткиле, бизде 6,5 миллион эл болсо, спортка катышкандардын бардыгы 3 миллион, 4 миллион эл болуп, алар арак ичпей, чекпей, жакшы жүрсө бул коомдун тазаланганы. Аларды биз армияга даярдайбыз, аларды биз спецназдарга, аларды биз СНБ, высший милицейский училищелерге даярдайбыз. Мектепте жана спорт школдордо. Мен бардык эле өзүмүн сүйлөгөнүмдү айта беремин. Мындан 5 кылым мурун биздин эрага чейин Эридан деген дарыя бар экен. Ал Эридан деген дарыяны 5 кылым мурун болот да, ошо 5000 жыл кылым болот. Ошол жердеги иероглифтерди профессорлор изилдептир. Элестетиңиздер, 5000 кылым мурун биздин эрага чейин ошол убакка спортко маани бергенин изилдеп, ученыйлар тапса 3 эле сөз экен. Ошо 3 сөздү мен дайым эле кайталай берем. Дагы бир кайталап коюуга уруксат этиңиздер. Бактылуу болгун келеби, спорт менен машык. Ден соолуктуу болгун келеби, спорт менен машык. Сулуу болгун келеби, ден соолук менен машык. Караң, кандай сонун сөздөр. 3 эле сөз ошол убактагы азыркы убакка чейин өзүнүн актуалдуулугун жоготкон жок деп эсептеймин. Спорт менен дайыма жаштарды, жаш муундарды өзгөчө
daярдаш керек. Спорт бұл біздің жақын досыбыз. Шundan пайдаланып, дағы бір жолы президентimiz Садыр Жапаровқа, şu түштік жағына, Ошқа, Жаллабадқа спорт мектебін ачу уағы келіп қалды. Урматтуу депутаттар, урматтуу министрлер, урматтуу президентimiz Садыр Жапаров, мен 4-cü жолы қайрылып жатам. Мен айтқандарым сізге жетті бе, жетпеді бе, бирок мен Жаллабад Ош шарындағы еркин күрөштө көп эле мелдештерде катышамын. Жаштардын кызыгуусу ушунча көп, муну сөз менен жеткирүүгө болбойт. Мына Бишкекте Раджап Жанаев деле 35 килограммда 87 окуучу болду. Bir салмакта 87 окуучу деген бул еркин күрөштүн өсүүсү деген ролду ойнойт. 55 килограммда 80ден ашык окуучу болду. Bir салмакта. Ошондуктан мен ойлоймун, урматтуу президентибиз, сиз бул элдин, жаш балдардын көйгөйүн эске алып туруп, спорт мектеп ачып берериңизге мен ишенемин. Жана Кыргызстанда спорт мектеп түштүктө Садыр Жапаров президент болуп турганда ачылды деген тарыхта калышыңызды каалаймын. Сиздерди сыйлап жана урматтап, Сапар агайыңар